То свет жоқ, то су жоқ. Зарыл ишиң болбосо Зардалыга барбагын, жаман жакшы ишиң болбосо Жаңы Пактага барбагын. Биз өзү Кыргызстанга карайт экенбизби, билбейм. Мен 5 айдан бeri айлы өкмөттү кармай албайм. Мына айлы өкмөт осы иштебей атат. Чөнтөгүнө гана иштейт. Все, ол мен анын башка біз оны көрмедік. Уйларга кээде суу таппай калабыз. Жок, суу жок, суу жок. 80% этникалык кыргыздар жашайт. Ладно, біз не болса ертең өліп қалсақ, ладно. Балдарымыз не болады? Все дети болеют с почками, он. Жолда жок, 6 миллион акча да жок. Колонканың басын қарасаң, ондай дуз болып қалады. Как его пить? 6-7 жылдан бeri капли суу жок. Мал сугара ал десек малга суу жок. Же Кытайга карайбызбы? Же ана Ырысбай айткандай өгөй болобузбу? Өнүгүп атабыз эми билбейм. Жаңы Пакта эскерип кетип атабыз да. У нас даже потушить воды нету. Сокулук районуна караштуу Жаңы Пакта айыл аймагынын жашоочулары азыр таза сууга суунун жоктугун айтышып, аны менен кошо ушул жол маселеси, мектеп, бала бакча маселелери боюнча президентке жана УКМК төрагасына кайрылуу жасайбыз деп турат. Андай эмесе биз менен болуңуздар, аягына чейин чогуу биргеликте көрүңүздөр. Мен атым Ырысбай, мен ушу Жаңы Пакта айыл өкмөтүндө 1992 жылдан бери жашайм. Мына азыр турган элдер, бул айыл бизде алыскы Баткенди Зардар айылы эмес. Же болбосо Нарындын алыскы айылдардын эмес. Болгону биз Бишкектен 50 км алыста турган Сокул районуна караштуу Жаңы Пакта айылына айыл өкмөтүнө караштуу Мирный айылы бул. Бирок биз ушу Зардалдан да өтө начар жашайбыз да. 10 жылдан бери ичкенге суубуз жок. Технический сууду ичебиз. Келип текшергенде жана аппараттар да күйүп кетти текшерген. Ушунча туздуулук болгондон ден соолуктар бүт талкаланды. Же жолдон жок, же суудан жок. Бул жака суу кайсы таза суу маселеси болот да азыр биринчичи. Ошол таза суу кайсы жактан келет өзү негизи? Же ар ким үйүнөн чыгарып алабы? Таза суу бизде 1954-жылы курулган скважина болгон. Ал скважина авария болуп, ал жерден азыр туздуу суу чыгат. Өтө туздуу, ичкенге болбойт. Даже малдар ичпейт. Анан биз ташып келебиз сууду. Мүмкүнчүлүгү болбогон адам кишилер ушул суудан ичет. Ден соолуктар бүт талкан. Азыр хапка барсаң, хапта бүт эле капельница алган, бүт эле эме алган, укол алган элдер да. Эми ушу Бишкектен 50 км алыскта ушундай жашоо болсо, эми алыскы Баткен менен Нарында кандай жашоо болуп атат? Муну мен элестете албайм да. Элестете албайм. Эми ушу суу чыгарган 10 жылдан көп болду. Ушу мамлекет ушу бир айыл үчүн ушуга акча таппай калды. Быйылкы жылы айыл өкмөттөн келип бизге 6 миллион бөлдүк деген сууга. Бирок жетпейт деп аткан. Эми жетпейт деп аткан. Кийин аны дагы бир шылтоо таап, эми бул мамлекет чыгарып берет экен деп 6 миллионго макул жолуңар жасатып берели деди. Андан кийин ал жол да жок, акча 6 миллион акча да жок. Эчтеке жок калды. Суу да эле жок. Мына эмки жылга жасайбыз. Эмки жылда мына 10 жыл өттү. 10 жыл өттү. Эми Бишкектен 50 км алыста турган уят дей ушул. Бул жашоо уже вообще Зардалдан да өтүп кеттик да бизчи. Токолдун баласындай болуп, же жолдон жок, же суудан жок, же жайыттан жок. Бил жайытта июнь айында бир ай бизде табын чыккан жок. Жайыт жок, бүт жайды айдап эгип алган. Арендага берип салышкан булар айыл өкмөттөр. Берип салган жок жайыт. Анан арпа буудай чалса мен жайытты кесип берем деген азыргача дайыны жок. Айыл өкмөт келбейт бул жака. Кыз үчү сасаң келет, убаданы берет, кетет, бүтү жок. Бул айыл өкмөт Жаңы Пактага келген айыл өкмөттөр только өзүнүн чөнтөгүн ойлоп келет. Эч бир эл үчүн иштебейт. Биздин Сокул районунда Кыргызстандын 40% коррупция биздин Сокул районунда. Айыл өкмөттөн баштап акимине чейин. Прокуратурада бүт бар карганын көзүн чукпайт дейт. Прокуратурага барсаң мыйзам бузулган эмес дейт. Бирок ошол эле документтер областка алып барсаң конкретный мыйзам бузулган дейт. Мына телефондо акимдин сүйлөгөн сөздөр эле бар. Мен доказать кылып берем, диктофонго жазылган. Мен алдап эме кылган бар. Азыр Ташкөл Ильяс мырзанын сүйлөгөн сөзү бар. Эми ушундайлар кантип аким коюп, кантип эме кылышат, мен таң калам да. Кадровый системадачы.
Эми жайыт болбосо, жол болбосо, суу болбосо бул эмне жашоо? Анан азыр эми бул жерде жаңы Пактада 80% этникалык кыргыздар жашайт. Эми булардын собственный менчик жерлери жок. Эми ушулардын 2%, 3% может жер сатып алган, баягы колунда барларчы. Калгандар 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар эми ошо аренда жерлерди алып иштететтер айыл өкмөттөн. Азыр айыл өкмөт айтып атат 309-токтом негизинде мен жерлер бүт баарын алам деп атат. Алып мамлекет немеге өткөрөм районго. Район аукционго коет, сельхоз кооперативтерге берет дейт. А сельхоз кооперативге берсе алар эмне алтын өстүрөбү? Алар да ушу беде өстүрөт, ушу жүгөрү өстүрөт. А берги эл эмне кылат? Эмне менен жашайт? Завод, фабрика болбосо эмне кылып иштейт? Же сумганы асынып, Россия, Россия бир боор энем мага окшогон кедейлерге койнун кене деп Россияга чуркайлыбы? Качанга же мындай жашоо болот? Бир маселе чечилиш керек да. Өнүгүп атабыз, эми билбейм. Карасаң бир жакта стройка эми өнүгүп атат, биз жаңы Пакта кайра эле талкаланып жок болуп атабыз. Жаңы болбой эле кайра эле биз эскирип кетип атабыз да. Эми ушундай мына элдерде сураңыз, элдер айтсын, неме проблема бар. Конечно, тура. Даже вот так взять. Чен, вот у нас даже поливной воды, вот стратегический запас воды в каждом поселке должен быть. Чтобы школа у нас загорится, у нас даже потушить воды нету. Вот чин, вот давайте проедем, все пруды осушили, под участки раздали. Чин айтса малый четін су, школа, у нас вообще топалан болуп атыр, да, біз как будто бізді ұмытып қалғандай адамдар, да. Честно, вот то свет жоқ, то су жоқ, поливать воды нету, скот напоить воды нету, бізді вообще қарабай қалды, да. Мы деньги платим также, налог, все полностью до копейки береміз. Ақшаны бербесеңші, справка-мравканы ала албайсың. Вот ушундай да, как есть вот люди. Şu айыл өкмөттөр келген чөтең ойлотсам ишенбесем. Менде доказательство бар. Мына азыр биздин айыл башчы Абдикеримов Максат Кадырбекович бир КАМАЗ каражыгачты кесип алып кеткен. Мына азыр менде видеосу бар. Видеосун силерге жиберем. Каражыгачты кай жактан кесип алып кетип? Ушу жаңы Пакта айылындагы парктан кесип алган. Парктын ушу спорт залынын тегерегинде болгон азыр мында бүт видеосу бар. Даже машинанын номери де бар. Кайсы машинага жүктөлгөн, бүт баары бар. 12 жыгач, 12ден экөө кара жыгачты кесип алып кеткен. Кайсы эме менен кесип атат. Андан мурдагы айыл өкмөт бир кара жыгачты мечитке берген үчүн жумуштан алып салышкан. А бул кесип атат. Потому что бүт бар крышасы бар. Бүт бары связаны, карганын көзүн чукпайт дейт. Прокуратурага арызданып барсаң мыйзам бузулган эмес дейт. Эмне себепте? Кантип бузулган? Просто дикан эле билип турат бузулбаган. Ошол эле документ алып, областной прокуратурага барсаң мыйзам бузулган дейт. Даже мен генерал прокуратурага арызданып, бүт бар эчтеке аткарылбайт, эчтеке чечилбейт. Анда эмне керек бар прокуратуранын нахлебниктерди бүт байынан жоюп салыш керек да. Айыл өкмөткө бир справка үчүн барайын десең, мен 5 айдан бери айыл өкмөттү кармай албайм. Бирдеке жумушум аткарайын деп. Барасын сокулуп кетти. Барасын жок. Кээ бирде барсаң, ошо очерет түштөн кийин жоголуп кетет. Очереттен кегече. Билбейм, мына жерде пустой конторалар турат. Эмне ошону келип ошо койбойт. Ана жаңы жерде 2 жолу сууну жаңылап, линияларын жаңылап сууну чыгарып берди. А бизде 10 жылдан бери ташып ичебиз. Кошуна айылдарда мен буста иштейм, каршы постоянно аркада кондистерде толо 50-60 литр кондистер ташып ичебиз. Анан чыкпаган колонкага акча деп келет. Ошого таң калдырат да. Ошондо жанагы суу чыкпайт деп атпайсыздар, бирок ошол эле убакта акчасын төлөйсүздөр атасыздар. Ошо Акчасын төлөйсүздөр суунун. Анан бирок башка айылдан кайра ташып алып келесиздер. Ооба. Анан жол маселеси боюнча да. Жолду мына ямышны жасап атабыз деп коет. Ямышны бир 2 сантиметр асфальт төшөйт. Ана энди ошону март, апрелдерде жаз келгенде жасаса болмок да. Азыр мына август эми жасап атат. 2 айдан кийин кыш келет. Аны неме кереги бар жасаган бизге? Кышта кар тегиздеп коет өз жолду. Бу жолду ham кыйнап атат. Машиналар талкалап бүттүк. 2 сантиметр чукулайт, ondan ашык эмес. Ну, мол, жолды какой ямочные дороги здесь. Тут нечего делать. Тут чин, селер азыр келдиңер ғой. Вы посмотрите, вот сейчас мы с вами проедем до следующего поселка. Дети в школу выходят, от школы, их бусы не берут, потому что они не могут проехать туда. Там жол вообще убитый, да? Дети вот такие, едешь на машине, под машину кидаются, чтобы довести их. Вообще тополам болуп атыр, да, бұл жер?
Чын айтсачы. Вот эту дорогу, ну какие ямочные дороги? Вот снимите, посмотрите. Тут как сделаешь ямочную дорогу здесь, если асфальта уже нету? Советского Союза его нету уже. Все, уже болду, да? Обещают постоянно, вот оно дұрыспай айтты жасаймыз деп. Все, қуақты келіп бізді чолдып, все, үзі-чу шалбаңдар, бұны баны істеп береміз деп. Все, ол мен оның басқа біз олы көрмедік. Келмейді. Не депутаты, вот депутатов мы выбрали, мы их ни раз не видим. Собрание, чолтуп, где у нас собрание голосовче, бреуда гельвей, нету их, они нам, честно, зачем они нам? Мы не видим их, даже не знаем, кто они, где они. Ну честно, хоть один был бы депутат вот здесь, хотя бы бірдеме айтып, жоқ алар, ешкім. Зачем они да, зачем мы шайлай сонда? Не бір нәрсені, вот айлы бір айланып шықсаңар, бір нәрсені істеген емес. Вообще бір. Деревья пилят, ни одну ветку не посадили. Пенсионеры выписку дают не меньше 3000 куб. Что такое куб, например, на вашу семью пойти? Чинайца. Сами пилят КАМАЗами, все всех устраивает. Ну чинайца. Что, быстро толеутавус точно так. Также налог мы платим, земельный, весь, все, за транспорт, за все, даже за воздух скоро платить будем. А результата никакого, соленую воду пьем. Ладно, бы с не болса, ерте 0 полсах, ладно. Балдармус не было. Ну честно, мы же также платим, также налог отдаем, все. Все дети болеют с почками, вон. Спросите у любого врача, все дети уже начинают болеть. Маленькие дети. Соленый, вот приехали к нам анализы делать. Распаяка, помните? Да, аппарат сгорел от этой воды. Мы слышим, колонканың басын қарасаң, ондай дуз болып қалады. Как его пить? Мы же платим за эту воду. Платим как все, как положено, за каждого ребенка. Чин вот, да? Правильно. Не заплатишь за воду, тебе свет отрежут. Что не так сразу? Участкового вызывают, к тебе приезжают. Это что такое? Мы не можем молоко свое сдать без ихнего разрешения. Это уже вообще адам деп санамай қалды, да? Чин айтсачы? Ушундай балам, bizde мына жогордагы адамдар айткандай эле биринчиден bizde проблема суу. Эң биринчи жашоодо суу болбосо болбойт балам. Азыр мына ана неме айтып кетти. Балдарыбыздын бөйрөктөрү ооруп атат. Мына 5 күндө бир эле бир жумада бир медпунктка алып келип каттатып турабыз. Уколдор. Азыр ушул айылдан канча бала ошол бөйрөк оору менен каттоодо турат негизи? Onu ошо медиктерден сураш керек да балам. Мен мисалы үчүн ошо ФАПка келип кабар алып, небелерим прививка алып келем, жөнөп келемби? Укол алган адамдар жалаң эле ошол судан чыгып атат да. Бизде биринчи проблема суу, экинчи жол. Анан бизде ушу балдарга детсад площадь керек. Мына балдарды мына жолду көрүп атасыңар, жаман жолубуз. Балдарды ойно десек, жолго чыгышат, жолдо шоферлер сөгөт. Киргиле үйүңөргө деп. Булар бичелерде кол бутун жазып ойнош керек да. Бир өкмөткө каттап атып, тилибиз тешилди. Бир площадь айнана, бир площадь берип коелачы деп. Бир 4-5 сотикти жокко санап, площадь кылып койсо, балдар ошол жерде ойномок. Эң биринчи проблема ушул да. Анан биз мына кары картаңдар чалым экөөбүз мисалы мен өзүм айтайын. 64кө чыгып калдык. Балдар үйлүү жайлуу болсун деп баардык балдарыбыз Москвага кетти. Неберелерибиз бар, өзү карайбыз. Эми азыр ден соолукту карай турган убагыбыз биз. Көлгө барыш, дем алып келиш керек. Ошо эчтеке жок, балдарыбызды карап отурабыз. Нервы чарчады. Ошо нерв чарчады. Кичине нервный болуп калдык чындап эле. Анан ошого бизге өкмөткө канча жолу кайрылдык, бир көңүл бөлбөйт. Биз өзү Кыргызстанга карайт экенбизби, билбейм. Же Кытайга карайбызбы? Же ана Рыспай айтканда өгөй болабызбы? Мен канча жолу өкмөткө канча жолу бардым. Айнанайын ушундай кичине бир детсад, площадь, ана мына. Болуптур деп көңүл үчүн жазымыш болот. Болду, унуткалат ошойдон жок эчтеке. Бизге ошо особый эле ошо суу, жол, детсад, площадь. Анан дагы бир айта турган сөзүм, жайыт маселеси, анан уйларга кээде суу таппай калабыз. Жок. Жок, суу жок. Ушундай болуп атат, ушундай биз ана ушу мен не дейм, ушу кайрылдым ана Кыдыршаевичке, атын айтсам мен кайнагам аты экен. Кыдыршаевичке ушу кайрылдым айнанайын. Башка жерлердин проблемасы, башка жердин ушундай көйгөйүн чечип атат. Рахмат ошолорго дагы. Ден соолук каалайм. Көргөн ютубтан көрөм, телевизордон көрөм, сүйүнөм ушуларды. Ушуга кээде ушу өзүм сөзүм жетеби экен дейм да. Ушу Кудайга шүгүр бүгүн силер келип калсаңар. Ушу менин сөзүмдү Кыдыршаев уксунчу айнанайын. Ушу бизге да көңүл бөлүп ушул жерде пакта деген мирный айылда адамдар ушинтип калыптыр деп бир көңүл бөлүп койсунчу. Суранам. Анан ушу жерден пайдаланып, ушу Кыдыршаевичке, Садыр Жапаровго ден соолук каалайм ушуларгачы. Аябай сүйүнүп атабыз ушулардын кылган ишинечи. Ушу бизге да бир күндүк убактын санап бир текшерип келсинчи айнан. Ушу суранабыз, а? Ушундай кыйналып атабыз. Особенно сууну айткылечи бул. Техникасы барлар ташып ичет, техникасы жоктор менен жөн эле ошо судан ичип атышат анан эле санан. 6 миллион бөлгөндөй сууга жок мына. 6 тиын жок. Каяка кетти ол акча? Мына ушу эмени жалагы ташып,
Kamçıbek'te bir çıkır ayıl dedi gele elbisacık gelip bir tenkşerip bir çıkışım ayıldı. Bir tenkşersin. Ova, audit vere, ayıl hükümeti dedim sakal perse jakşı olatıla olamış öyle. Buna ayıl hükümet o işte beytat. Çöntüğüne gana işlet boldu. Başka hiç el için çatlağı yok. Саламатсыңарбы? Бизге айрыкча аялдарга тиешелүү суу маселеси болуп атат. Ушу суу жок болсо, неме үйүбүздө техника жок болсо, эркек киши жок болсо, суусу жок эле ачка калып аткан күндөрүбүз болуп атат. Айрыкча ушу суу болсо, кирлерибизди жууй албай, туздуу сууга чыкпайт. Колубуз менен жууп атабыз, жашөтүп калган адамдарга өтө эле кыйын экен. Ошону менен бирге тесисат болсо, жашөтүп калган энелер бала карап эле үйдө отуруп калып атабыз. Зарыл ишиң болбосо зардалыга барбагын, жаман жакшы ишиң болбосо жаңы пактага барбагын. Жөө жүрсөң путуң сынат, машинада жүрсөң чуңкурга согуп көтөн сөөгүң сынат да. Биздин жолдош ушундай да. Анан жана бизде мына ФАП деген бар. ФАПка кирсең бир атканага киргендей болосуң да. Эми билем 40-жылы, 48-жылы курулган ФАП да. Эми ушу бул ФАПты эле карап койсо болот. Миллиондор сыймат кылып атышат. Жаңы пактада больница болгон, мурда Союз кезинде операция жасашкан, бүт чоң больница болгон. Ал деле иштебейт. Этажын арендага берип салганда швейцарскке детсад турат, детсад деле чоң детсад 2 этаж. Ал деле иштебейт. Бизде детсадты вообще эле унутуп калганбыз. Билбейбиз ал детсад эмне экенин. Мына чалдар, бүт баары аксакалдар үйүздө детсадбыз. Балдар неберелер нияңкабыз да, ошолар карайбыз да. Билем бу артка эле портасы өнүкпөйчү. Кымбаттуу, урматтуу биздин президентибиз, ажообуз Садыр Жапаров сизге жана Кыдыршаевичке ушу кайрылуубуз. Башка элдерди көңүл бөлүп, башка элдердин проблемасын көйгөйүн чечкендей, биздин айылга келип дагы ушу биздин көйгөйүбүздү чечип бериңиздерди суранабыз. Көптөн көп ушу элдин атынан ошону суранабыз. Биз көйгөйүбүз чечилип, ушу башка адамдардай болуп жашагыбыз келет. Биз дагы көчөбүз таза, суубуз таза, балдарыбыз детсадка каттап, ушу площадта ойногонун каалайбыз биз дагы. Келечек үчүн ушинтип сүйлөшүп атабыз. Ушу сиздердин келишиңерди суранабыз, көптөн көп суранабыз. Биздин дагы көйгөй чечип бериңиздерчи. Жол маселеси боюнча айтып атканым, такыр эле жолдор болбойт. Капремонт жок. Мына ямышны айттым го, ичине казып 2 сантиметр чукуп коет. Андан чукубай эле койсо, өзүбүз үйрөнүп калганбыз ошо объезд кылып. Азыр бүт машиналар талкалап койду. 2 айда. Ошондо азыр жаңы тала Бишкек каттамында иштейсизби, негизи? Ооба. Ушу жаңы пакта Бишкек каттамында канча жыл болду негизи иштеп атасыз? 16 жыл болду мен иштегениме. 16 жыл башта кандай эле бул жердин акыбалы? Жок, ошондон бери эле капитальный ремонт асфальт жаткырган жок. Ямышный да, ямышный. Айтам, ямышный мына азыр август келди, ямышный жасап атат. А эртең кыш келет 2 айдан кийин. Ошону апрель ай же май айында жасап койсо кичине эл каттайт да. Бүт жеңил машиналар деле. Не только бул. Мына жолду бир карасаңыз. Какой здесь ямочные работы? Мында эми ямышный кыладыган жери жок. Там нет. Мына жаңы жерден биягына полный эле жаңы асфальт төшөбөсө болбой эле калган. Өзүңөр деле келип көрдүңөр жолду. Асфальттар деген уже 2 ай болду. Айналайын балам, мынау жаңа мектеп курып койду бизге. Балдар жакында мектепке барат. Мектепте даже балдарга физкультура мисалы өтсө, ичкенге суу жок. Кандай балдарды багамыз билбейм. Анан ФАПта айтылды. Мектепке обязательно суу киргизүү керек, кыйналып атабыз. Негизи эле айылга таза суу киргизүү бүгүнкү күндө биринчи орунда турган маселе Эң болот. биринчи маселе таза суу жол. Баскасын айтып эптеп күнүн көрөбүз. Анан 300 гектар жайыт болгон каякта жок. Картада жок. Аны да башкаларга пайдаланууга берип койгон ошондо. Оны кимге берген билбейбиз. Оны өздөрү сатканбы, әйтеуір өздері билет эмне кылган. Срочно мектепке Сиз бул жерде канча убакыттан бери жашайсыз? Мен туулуп өскөн жерим. 35 жыл санчы болуп истегем. Күйөөм ветеран труда, 45 жыл совхозда тракторист болуп чыккан. Азыр небере багып калдык. Балдар Москвага кетти. 3 немерени, апасы жок немерени багып атам. Жерден барып сурасам, эже кое туруңуз. Эже азыр эмес. Анан кичинекей балам болгон. Неге лагерге жиберейин десем, уже вакыт өтүп кетти, сиздики бийил болбойт. Ошентип кичинекей бала чоңоюп калды. Лагерге жибере алмадым. Жок. Путевка жок. Башкасына баарына бар. Биздин балдарга жок. Мен келгениме 20 жылдан ашты.
Biz жаңы көчүп келген убакта мына жерлерде, мына пруттарда суулар болчу да, көл болот эди. А мана 6-7 жылдан бери капли суу жок. Даже Мал сугаралы десек, малга суу жок. Бу суулар кайга кетип атат? Каналды буруп келет. 2 жыл мурда биз о Токмоккача бардык. Верховный жогорку кеңешке барып 2-3 пус болуп бардык суу маселеси боюнча. Ошондо ушундай келсең, ошо агып аткан каналдан Багарага 15-20 гектар чоң насосторду коюп тарттырат, бизге суу жетпейт. Каналдын этеги, Атбаш каналынын этеги уже бизде уже түгөйт. 2-3 жылдан бери очерет кылып койгон. Мына жаңы жер мынанча күн, Нижний Чүй мынанча күн. А бизге 5 күндө бу жер маселеси боюнча жаңы пактада эң гектары көп жер бизде. Ошо суу жетпейт. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Кожоевич, мына сиздер келгенден бери Кыргызстанда көп өзгөрүштөр болду, стройкалар болуп атат, жакшы иштер болуп атат. Бирок ушундай биздин айылдарга да бир көңүл буруп, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биз ушу жаңы пакта айыл өкмөт Мирный айылы Бишкектен болгон 50 км алыстыкта турабыз. Ушу сиз 2 саат убактыңызды кетирип ушу келип эл менен бир жолугуп коюшуңузду биз сиздерден суранабыз. Себеби бу бизде 10 жылдан көп болуп чечилбеген маселелер, мындай маселелер өтө көп да. Жер маселеси боюнча жетим жесирлер жер ала албай жүрүшөт. Булар болсо жерлерди, сугат жерлерди кайра жерге оформ кылып сатып атышат. Фальшивый документ жасап, мен буну доказат кылып берем. Менде бар, копиялары бар, ошо сатып жер берилген жер. Ал өмүр бою полине болуп жүргөн жерлерди Багарага оформ кылып, азыр башка бирлерге документ жасап берип атат. Мен буну доказат кылып беремин. Ошондо урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, келип ушу биз деле Кыргызстан жараныбыз, биз деле ушул жерде эмгектенип жашап, налог төгүп, мамлекетке өз салымыбызды кошуп атабыз. Келип, ушу эл менен бир жолугушуп коюшуңузду биз сизден суранабыз. Ушунча эл бардыгыбыз биздерден суранабыз. Азыр жумуш кези экен, анча эл чогулбай калды, бирок өтө көп эл чогулуп суранып атат да, ошо сиз Камчыбек Кыдыршаевич келип кетиңиздер. Сокол медиа сайты маалыматты ар дайым эки тараптуу берүүгө аракет кылабыз. Жогоруда жаңы пакта айылынын тургундарынын кайрылуусунан улам экинчи тараптын үнүн угууга да дайын экендигибизди билдиребиз.